Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, өзүңүз жакшы билесиз, 1 январь 2019 жылы биздин Кыргызстанда 7 кодекс күчүнө кирет. Ошондо биздин Кыргызстанда менин жеке оюм боюнча башка жашоо турмуш башталат. Анткени менин маалыматыма таянсак, бир 30 миңге жакын кылмыш иши козголот бир жылда бүт укук коргоо органдарынын тергөөчүлөр тарабынан. Ошондо эки жакты алганда, күбөлөрдү алганда 100 миңден ашык адам түздөн түз ушул кодекстер таасирин тийгизет. Менин маалыматыма таянганда бүгүнкү күндө окуу процесси башталып элек. Бир гана генеральный прокуратурада башталды менин маалыматым боюнча. Ушул багытта кандай жумушту алып барат өкмөт? Каржы маселеси кандай болот? Себеби бүгүнкү күндө тергөөчү, прокурор, соттор даяр эмес. Ошол кодекстерди өздөрү билбейт. Эртең элибизди кыйнап албайбызбы деген ойда. И МВД, ГКМБ дагы жооп берсин. Биринчи сиз. Тынчтык Боранович, чындыгында бул мыйзамдарды баягы жасап жатканда бизге эсебин берген 7 жылдан 11 жылга чейин. 7 жылга 3,5 миллиард, 11 жылга 4 миллиард деп 2019 жылга 107 миллион, 2020 жылга 942 миллион, ар бир жылга суммалар көрсөтүлгөн. Быйылкы жылды болсо, ошо карап атканда ошо быйылкы берилген бюджеттин чегинде ошол окутуу маселелерин бүтүрөт деп чечилген болчу да. Эгерде кандайдыр бир кошумча акча каражаты керек болсо, эгер азыр чыкса, анда биз аны карап көрөбүз. А бизге берген эсептер боюнча ушундай беришкен да. Тынчтык Ибраимович, суроо барбы дагы? МВД, ГКМБ жооп берип койсун. Урматтуу депутат, ГКМБ системасында эл аралык уюмдардын каржылоосу менен азыркы учурда окутуу жүрүп атат, тергөөчүлөрдү деңгээлинде, жетиштүү деңгээлде. Биз даярбыз деп айта алам. Урматтуу Тынчтык Ибраимович, мен билишимче бүгүнкү күндө бизде МВДда сиз айткан маселелер боюнча иш-чаралар көрүнгөн. Каражат бул биринчи суроо, сиз туура айттыңыз. Бул боюнча окуулар бизде болот. Мына каражат боюнча айтылып кетти. Мына менде МВДнын зам орун басары Өмүрзактын колу коюлган кат турат. 2017 жылы 537 миллион талап кылынган учурда МВД системасына кийим-кечек статьясына болгону 32 миллион бөлүнүптүр. Бул деген 6 гана пайызды түзүптүр. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Ошондуктан биз мына МВДга айрыкча биз шарт түзүш керекпиз. Форменное обмундирование болгону 6% эле камсыз болуптур. Бериңиздер акчаны. Өттүк болбосо, элементарный формасы болбосо биз кантип талап кылабыз? Шарт түзбөй турупчу. Сиздерден сураныч, ушу каржы маселесин карап бериңиздер. Анан жакында мен айтып кеттим элем, Кашкар Астаканович. Маткасымов Алмаз деген бир жигит бар, соттордун үстүнөнчү. Ал конституциядан дагы, мыйзамдардан дагы жогору болуп калганда, ошол азыркы учурда 7-чи управленияда замначальник экен МВДда. Эми бул массалык маалымат каражаттарынын баягы маалыматына мен таянсам, андай кишилер мамлекетти гана эмес, бүт элди уят кылат. Ошону бир карап коюңуз. Мен аны бир нерсе дей албайм, аны өзүңүз чечесиз. Менин маалыматым боюнча семеркада зам экен. Эртең уят кылат МВДнын бардыгын. Рахмат. Мен сиздин маалыматты жазып алдым. Мен Кудай буйруп барып калсам, сиздин сунушту карайм.